Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу бүгүнкү күндөгү абал, бүгүнкү кырдаал боюнча биз учурча көрсөтүүсүн түз эфирдеги көрсөтүүбүздү уланта бермекчибиз. Бүгүн бизде дагы кезектеги студиябыздын коногу тарыхчы Кыяс Молдокасымов агай. Студиябызга кош келипсиз, агай. Эми агай, сизге дагы ошол эле бүгүнкү кырдаал боюнча суроо, бүгүнкү өзгөчө, бүгүнкү күндөгү кырдаал, бүгүнкү окуяга тарыхча катары кандай баа бересиз? Эми мына Кыргызстанда эгемендүүлүк доорго ээ болгондон бери 3-жолу ушинтип ак үй ээленип алды. 3-жолу бийликти алмаштыруу мына жолундабыз. 3 жолу тең өзгөчө 2 жолу парламенттик шайлоо мезгилиндеги адилетсиздик 2005-жылы бул шылтоо болуп берди. Ал эми анын себептери үй бүлөлүк коррупциялык башкаруу, анан Кыргызстандын экономикасы болобу, кен байлыгы болобу, бийлик орундары болобу сатылып, энчиленип, башкаларга кызмат кылып, бир уюш топко гана кызмат кылып, Кыргызстандын кедерине кетиши, өлкөнүн ушундай бир туңгуйка кептелиши мына 2 жолу кайталанып атат. Ал эми 2010-жылы болсо, 2010-жылы парламенттик шайлоо шылтоо болуп берген жок, бирок ал жерде үй бүлөлүк коррупциялык система бул жерде ачык эле бийликтин ушундай алмашылышына алып келген. Ошон үчүн бир эле тарыхтагы кетирилген катаны кайра ушундай кайталай берүү бул бийликтин бир өнөкөтүнө айланып калды. Себеби ушундай бир кырдаал жаралып атканда, ушундай бир абал түзүлүп атканда, бийлик ошол элдин үнүн угуп, элдин талабына ылайыктуу жооп бере албагандан улам, ошого карата элге карата бурулуп иш кыла албагандыктан дагы өлкөдө ушундай кырдаал келип калды. Ошон үчүн мына 4-октябрда өлкөнүн бир тагдырында чоң бир окуя болорун болгондо да 4-октябрда 3-чү революция болушун каалайм деп мына шайлоо өнөктүгү башталганда жаздым эле. Аны бир нече Facebook баракчага жазгам. Андан кийин аны бир нече гезиттер, басылмалар, башкалар мындай басып чыгышты. Себеби ошондо айткам, мына алдыдагы парламенттик шайлоо бул элдин тагдырын, өлкөнүн тагдырын чечүүдөгү өтө бир олуттуу маселе. Ошон үчүн бул парламенттик шайлоо биринчиден таза өтүш керек. Ар бир шайлоочу акчага сатылбай, бийликтин жанакындай зордук зомбулугуна кабылбай, арамдык жолу менен эмес, адалдык жол менен жан дүйнөсүндө революция жасап, анан ушундай бир туура таза добуш аркылуу жаңы парламент келсе, жаңы күчтөр келсе, өлкөдө бул 3-чү революция болот. Мен ошондой революцияны каалайм. Көчөгө чыгып, ушундай талап коюп, аны ушундай бир талкалап, дагы ушундай бир ызычуу окуяны эмес, ушундай бир жол менен бир революция жасабайлыбы? Ошондой революцияны каалайм деп айттым эле. Тилекке каршы, ошондо айтылган баягы адалдык жолу менен эмес, арамдык жол менен, жөнөкөй жүрөк менен эмес, акчанын күчү менен, өзүнүн эрки менен эмес, бийликтин жанакындай дагы болсо ресурстары менен ушундай шайлоонун адилетсиз өткөнү бул окуянын мындай ушундай бир келип чыгышына түздөн-түз себепкер болду. Ошон үчүн 3 бийликтин алмашуусу, бийликтин жаңылануусу бири-бирин эле кайталап атат. Эми ошондон жыйынтык чыгабы? Бүгүнкү күндө эми мына жаштар дагы эле көчөдө. Дагы эле талаптар менен дагы эле турат. Өтпөй калган партиянын лидерлерине булар чыгып, келип бийликти алып беришти. Азыр эми жаштардын арасында эми таза адамдар келеби? Мурда кийин өлкөгө кыянаттык кылбаган, чыныгы эл деп, мекенчил, мамлекетчил, таза, тажрыйбасы бар, ушундай адамдар келип туруп, ошолор өлкөнүн тагдырын чече алабы? Же болбосо жаштар дагы эле биз сыртта калып, дагы эле мурунку жолго түшөбүзбү деген азыркы жаштардын арасында мына пикирлер көп болуп атат. Мага мына
жаштар жолуккан жаштардын көбү ошону айтып атат. Ошон үчүн бүгүн азыркы мына дагы эле болсо бийликти жанакындай алмаштырууда же болбосо жаңы бир жерге барып бирөөнү отургузууда жанакындай бир тааныш, бул менин партияман эле, менин партияман барып туруп ошол бийликке отурсун, келип туруп буну биз ээлейли, аны силер ээлегиле деген аракет азыр өтпөйт. Себеби жаштар өздөрүнүн жеңишин коргоого акыр аягына чейин турабыз деп атат. Ошон үчүн бул жерде жаштардын пикири менен эсептеш керек. Себеби мына парламенттик шайлоонун алдында дагы ошол жаштар чыкты. Бир адилеттүүлүк болобу экен. Бир биз дагы аралашып өлкөнүн тагдырын чечүүгө биз дагы аралаша алабы экенбиз деп. Мына ошол жаштардын баардыгы тилекке каршы жанакындай күч менен алар добуш ала албагандыктан келип мына көчөгө чыгышты. Эми алардын пикири менен азыр ушул бийликти бөлүштүрүп аткандар, өлкөнүн тагдырын чечебиз деп аткандар эсептеше турган мезгили келип калды. Чоң рахмат. Мына кечеден бери окуя кечинде күч алды. Бирок тилекке каршы мына буга чейинки президенттер дагы баягы тарыхта болгон окуялардан сабак ала алган жок да. Азыркы эми учурдагы азыркы учурда мына Өмүрбек Субаналиев УКМКны, ошол эле учурда Курсан Асанов ИИМди көзөмөлдөйт, Жапыкеев прокуратураны көзөмөлдөйт, ошентип эле бөлүштүрүп алышат да. Бирок келечекте мына сизге дагы бир суроо да. Ушул келечекте сиз мурдагы баягы чапан сүйрөгөн эски чалдарды эмес, азыркы жаңы муунду, жаңы бир жүздөрдү көргүңүз келеби? Албетте, азыр жаңы жаштар келбесе, көп жерде өзгөрүү болбойт. Жанакындай алдым жуттум, коррупциялык система токтобойт. Бул жерде жаңы өң, жаңы түс, өлкөнү өнүктүрөбүз деген билимдүү, тажрыйбалуу бир жаңы жаштардан ушундай бийликке тарта турган мезгил. Жанакындай баягы кыйкырык сүрөөн менен эмес. Даяр бийлик ушундай алынгандан кийин ошол жерде даяр ээлеп калуу негизги максат эмес. Ошон үчүн мына бийлик мисалы үчүн кечээ мүмкүнчүлүгү бар болчу. 2005 жылы 24 мартта мисалы үчүн мен анда Азаттык радиосунун Бишкек бюросун жетектеп, ага чейинки окуялардагы, ошол окуялардагы ар бир минутасына чейин мындай эсимде. Анан ошондо 23 мартта түнкү саат 12ге чейин сүйлөшөлү, маселени чечели. Мына парламенттеги адилетсиздиктерди, мындай шайлоодогу адилетсиздиктерди туура жолго салалы. Ушундай бир жаңы бир коалициялык бир өкмөттү түзөлү. Мына ушундай аракет кылалы деп сүйлөшүүгө жасалган аракеттер аябай көп болду. Бирок ошол мезгилде Акаевдин өзү, анын командасы өлкөдөгү кырдаал көзөмөлдө деп туруп, ал жерде эч ким менен сүйлөшпөй койду. Кечээ дагы көчөгө чыкканда өтө көп кылкылдаган жаштар чыкты, акыр аягына чейин турушту. Алар дагы саат 8ге чейин ошо бийлик келип туруп биз менен сүйлөшөбү? Биздин талабыбызга реакция кылабы? Ошол шайлоодогу ушундай бир мыйзамсыздыктарды мындай бир өз убагында реакция кылып туруп ошону жокко чыгарабы деп жаштар кечээ кечки саат 8ге чейин күтүштү. Кечки саат 8ден кийин анан жанакындай бир атайын жанакындай бир провокациялык иш-чараларды уюштуруп, өтө көчөгө чыккан элдердин кыжырын дагы кайнатып коюшту. Ошон үчүн жаштар азыр өлкөнүн тагдырын колуна алып, андан ары башкарып кете турган билимдүү жаштар көп. Мыкты менеджерлер биздин өлкөбүздө дагы, анан биздин өлкөбүздө жумуш жок болгондуктан чет өлкөлүктөрдө ушундай бир мыкты менеджерлик кылып туруп иштеп жүргөн, башкаруу билимине ээ жаштар азыр өтө көп. Ошон үчүн ошондой жаштарды тез аранын ичинде аралаштырбаса, азыр өлкөнүн тагдырына жаштарды аралаштырбаса, азыр дагы бир катачылыкты кетиребиз. Эгерде азыр кыйшык отурулуп калса, ал кыйшыкты кайра оңдош өтө оорго түшөрүн мына мезгил убакыт көргөзүп атат. Ошон үчүн ушу кырдаалдан чыгуунун жолу бар. Азыр бийликти бөлүштүрүп аткандар. Азыр мына бир жерлерге барып отуруп алып, ошол маселени талкуулап аткандар. Өлкөнүн тагдырын көчөдө турган бийликти ушундай алып берген жаштар эмес, биз чечебиз деп аткандар. Мына ошолордун баардыгын эске ала турган азыр мезгил болуп атат. Эгерде ушул мезгилди туура колдонбосо, анда жаштар оңойлук менен азыр макул болбойт. Алар акырына чейин өзүбүздүн жеңишибизди коргоп калууга даярбыз деген азыр мыкты, билимдүү, мекенчил, мамлекетчил
жаштар көбөйүп калды. Ошон үчүн азыр жаштардын ушундай бир талабы менен эсептеше турган учур. Чоң рахмат. Эми күрүчтүн шылтоосу менен күрмөк суу ичиптир болуп, учурдагы окуядан пайдаланып, мисалы үчүн кечеги көргөн окуябыз интернет булактарында да чыгып жатат кеңири эле. Жаштар чыгып, барып эле Ак үй тарапка барды. Ак үйдөн кийинки учурда эле ушул Улуттук коопсуздук комитети тарапка барып, мурдагы экс-президент Башы Атамбаевди, ошол эле учурда Сапар Исаковду, Садыр Жапаровду боштондукка чыгарышты да. Бул кандайдыр бир сиздин көз карашыңыз боюнча тарыхчыга тарайтсаңыз, бул коомдогу бир терс көрүнүштөргө жатпайбы? Бул кишилер эмне үчүн боштондукка же болбосо ушул бир чагымчыл күчтөр дагы иш аракеттердин натыйжасы болдубу? Эми булардын баары мыйзамдык талаага келиш керек. Себеби мындай окуя мурда да кайталанган. Мисалы үчүн 2005-жылы Феликс Куловду дароо түрмөдөн алып келип туруп премьер-министр кылып отургузушту. Андан кийин 2010-жылы мына Исмаил Исаковду дароо алып келип туруп коргоо министри кылып туруп алып келип отургузушту, убактылуу өкмөттүн мүчөсү кылып туруп. Азыр эми ошол мурдакы бийликтин учурунда ушундай бир соттолгондор, алардын иши чын эле негиздүүбү, негизсизби? Булардын баардыгын укуктук ушундай бир талаада чечилиш керек. Ошон үчүн мына тез аранын ичинде жогорку сот, тиешелүү соттор ушул маселенин баардыгын кайрадан иликтеп, жиликтеп, буга чейинки саясий куугунтук болдубу, же болбосо чын эле кылмышка аралашканбы, ошолордун баарын таразалап туруп, укуктук ушундай талаада чечилип турган иштер да. Чоң рахмат. Эми ушул 2020-жылдагы бир ай мурда шайлоо башталган болчу. Бирок ушул шайлоого сиз көз салып, сарысып салып байкап турдуңуз да, өзүңүздүн ой пикириңизди кимдир бирөөгө айтып жаттыңыз да. Эми мына айрым сын пикирлер коомчулукта болуп жатат, нааразычылык пикирлер саясатка, чоң саясатка, бийликке оппозициялык партиялардын келбей калышы да чоң бир себеп болду дейт да. Бүт эле бийликчил партия, мисалы үчүн мына мекеним Кыргызстан боюнча Азаттыктын иликтөөсүндө дагы Али Токтокунов өзүнүн материалында дагы иликтеп чыккан. Райым Матраимовдун бир нече жолку жанагы мыйзам бузуу фактыларын аныктап, президентке да факты бергиле дегенде берген. Бирок тилекке каршы бийлик эл менен эсептешпей койгон учурдагы ушул кырдаалга келип жетти го деген түшүнүк бар да. Эми сиздин көз карашыңыз боюнча ушул айрым бийликке келген партиялардын көпчүлүк бөлүгү бийликчил партия болуп, анан оппозициялык партиялардын калып кетиши дагы буга чоң себеп болду да. Албетте, азыркы негизинен көп добуш алып туруп, шайлоодо утуп чыккандардын көпчүлүгү, негизги бөлүгү булардын баардыгы бийликчил десек болот. Жок, биз бийликчил эмес, биз деген мына өкмөттү кургандан кийин анан бийликчил болобуз дегендер булардын баары суу кечпей калат. Себеби аларды кандай дагы жол менен болбосун, ошо бийлик сүрөп, анан бийлик менен ошол тарапташтар баягы сүйрөп өттү. Ал эми шайлоодо өтпөй калгандардын деле көпчүлүгү баардыгы эле оппозиция эмес. Алардын арасында мына жаштар, мисалы үчүн, биз деген мындай саясатка аралашалы, негизги парламенттик башкарууга кирип туруп, биз өлкөгө өзүбүздүн салымыбызды кошолу деген мындай бир аракет менен келген жаштар бар. Анан кийин алардын арасында мындай бир өлкөдө ыймандуулук орносун, тазалык орносун, өлкөдө ушундай бир таза бийлик орносун деп мен өзүм мисалы үчүн мына Ыйман Нуру деген партияга башынан баштап мына ушуларга жардам берип, улам сүрөп, болгон кеңештеримди айтып, мына ошо Ыйман Нуруну колдодум. Мына мисалы үчүн Ыйман Нуру эч кандай каражатсыз элди түрө кыдырып, идеясы менен, анын лидери Нуржигит Кадырбеков деген өзү Америкада, Японияда, бул жакта окуган, ыр жазган, тиги чыгарма жазган, өтө мыкты билимдүү. Мурдатан эле ошо Ыйман фондусунда иштеп атканда эле элге барып туруп, тазалыкты, ыймандуулукту, ошо өлкөдө бир кичине бир таза бололучу, ыймандуу бололучу деп ошондой бир идеяны таркаткан өтө мыкты жаштардын өкүлү. Ошон үчүн мына Ыйман Нуру эч кандай телевидениеге реклама бербей, радиолорго массалык маалымат каражаттарына эч кандай жанакы көрүнөк жарнакты толтура илбей,
барып туруп элдерге мен акча берем деп айтпай, мен силерге идея берем, мен силерге өлкөнү өнүктүрүүгө ушундай бир таза салымын кошом деп атып туруп, көп партиялардан добушту жакшы алды. Мына 3,5 деген өтө жакшы. Салыштырмалуу. Эгерде мурдакы талап боюнча өтүү мындай барьери 3% болгондо, алар жөн эле өз күчү менен мына өтүп кете турган жаш балдардын тобу болду. Мына реформа партиясы дагы ошондой идея менен чыкты. Мына ушундай баягы ордо, ошондой идея менен чыккан жаштар жакшы болду. Анан ал эми жанакындай мекенчил партиясы, бул албетте мурда өзүң суроо бергендей Матраимовдун маселеси улам козголуп атканда, мекеним Кыргызстанга бийлик өз убагында көңүл буруш керек болчу. Чын эле ошо бул бийликтин учурунда Матраимов иштебесе дагы, мурунку бийликтердин учурунда ошол баажыда канчалык коррупцияга аралашкан тыкыр иликтеп, андан кийин ошол мындан ары саясатка аралашууга анын туура болбойбу, анын мындан аркабалы кандай, ошолордун баарын иликтеп туруп, бийлик ошондон жыйынтык чыгарыш керек болчу. Эми убагында, мисалы үчүн убагында, мына келечекте ушул маселе, мына азаттыкта чыгып атат, массалык маалымат каражаттарында чыгып атат, эл көчөгө чыгып атат. Ушул маселе келечекте президенттин чоң баш оорутмасы болот. Келечекте президенттин ушул кызматтан кетирүү аракети мына ушунун артынан болот деп туруп, мына бир нече жолу айткан жерлерге айтканмын, эскерткенмин. Бирок мына ошондон негедир эч кандай жыйынтык чыга албады. Себеби булардын баардыгы биз жакшы билебиз, биздин көзөмөлүбүздө баардыгы жакшы, жайында деген ушундай бир жооптордон кийин бул маселеге эч кандай каралбай калды. Ошон үчүн бул нерсени ушул укуктук баада, мыйзамдык талаада убагында эле бир сыйра карап күнөөлүү. Кимдин мезгилинде ошондой коррупциялык системага аралашкан, кимдин мезгилинде күчөгөн, ошого эмне түрткү болду, канча мамлекетке зыян алып келди. Ошонун баардыгын убагында чыгарып туруп эле жыйынтыкты чыгарып койсо, эл мынчалык мекеним Кыргызстан партияга мына көчөгө чыккандар анчалык нааразы болбойт болчу. Булардын баардыгы өз убагында чечилип турган маселелер көп. Бирок негедир бийлик ошондой нерсени өз убагында чече албай калат. Мына жыйынтык эмнеге алып келди. Чоң рахмат агай, айтсаңыз, эң акыркы суроо бул. Эми кечеги болуп өткөн окуяны болтурбой койсо болот эле деп айтышат да көп эле эксперттер. Сиздин көз карашыңыз боюнча ушул жерде өлкө башчыбыз эмнеден ката кетти, же болбосо элдин пикири менен эсептешпей койду? Ушул жерде кандай окуяны болтурбай койсо, кандай ыкмалар бар эле болтурбай койгонго? Болот болчу. Мына мисалы үчүн бүгүн чыгарып атат. Борбордук шайлоо комиссиясы ушул шайлоо мезгилинде мыйзамсыздык көп болду. Булар жараксыз деп бүгүн чыгарып атат. Мына бүгүн ошону чыгарып атат. Кече ушул маселени жаштар көтөрүп чыгып, бийликке ушул маселени карап туруп, бизге жообун айткыла деп күттү. Эч ким чыккан. Кечөгөнү ошого эч кандай жооп болгон жок. Ошол жанакы өтпөй калган партиялардын лидерлери биз жолугалы, сүйлөшөлү, ушул маселени талкуулайлы деп туруп, кечөгүнү жолугууну каалады. Бирок бийлик бүгүнкү күнгө жылдырды. Эми кечөгүнү ушул маселени ушундай баягы эл калкып, ушундай баягындай кылкылдаган Ала Тоо аянтындагы элди көргөндөн кийин дагы бийлик ошонун баарын токтотуп, өз убагында мына шайлоону кайра өткөрөм. Бул чындыгында мына ЦИК тез аранын ичинде карап чыгат. Бул жараксыз болсо жараксыз, анда кайра жаңы өткөрөбүз деп туруп эле элдин алдына чыгып, кадимгидей чыгып койсо, кырдаал башкача болушу мүмкүн болчу. Ушул баягы эл площадка ушундай чогулуп атканда дагы ошол жака бул маселе олуттуу маселеге айланып атат. Эртерээк ушул маселеге жооп бергиле. Мына карагыла деп туруп, мына менин WhatsApp'ымда ошол жака билдирген жазуулар бар. Бир дагы мен өзүм дагы жооп ала алган жокмун. Ушундай болуп атабы деп кызыгып сурап да койгон жок. Себеби ар бир өлкөдөгү жанакындай маалыматтарды, кырдаалдарды анализдеп туруп, тез аранын ичинде чечим чыгарган. Эгерде ошондой бир бийлик болгондо мынчалык абалга
55 мүмкүн болчу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө окуя болуп өттү. Эми мына жаштар дагы эле турат. Кыргызстанда жалпы жанакындай баягы каршылык мындай бир маанай өтө күч. Эми ошо каршылык маанайды дагы күчөтүп, элдин биримдигин, ынтымактыгын дагы ушундай баягы андан ары дагы ыдыратабыз деген аракетти токтотуш керек. Кыргыз эли дайыма ынтымактуу, биримдиктүү. Мына бул жолу өтө жаштардын көзөмөлүнөн улам, жаштардын да баса айтам. Жаштардын көзөмөлүнөн улам, мурдагыдай ак үйдү албаганда, андагы баягы убагында жанакындай бир ушундай бир түнкү бирде экиде ок атышуу жанакындай бир күч колдонууда ушундай бир болуп кетти. Мындай бир мурункудай талоончулукка үйлөргө чейин барып туруп, жанакындай коркутуп, үркүтүү талоончулукка мына бул жолу барган жок. Себеби магазиндар талкаланган жок. Ошондой бир ниеттүү аракеттерди жасайлы деген мындай бир жаштардын, көчөгө чыккан жаштардын мындай көкүрөгүндө дагы болгон жок. Демек алдыга жылыш бар, алдыга жылыш бар. Эми жаштар дагы айтып атат, жаштар бөлүнбөйт. Жаштар элди ыдыратпайт. Аны дагы эле болсо улуу муундун өкүлдөрү, анан дагы эле болсо саясатчылар. Ошон үчүн өлкөнүн ынтымагына кам көрүш керек. Элди бөлбөй, бүгүнкү күндө бири-бирине тукурбай, жакшынакай ынтымакты орнотушубуз керек. Кыргыз эли ынтымак бар жерде ырыс бар деп коет. Ошон үчүн ошо биз ырысыбызды төгүп албашыбыз керек. Эгерде ырысыбызды төгүп алсак, бул өлкөнүн тагдырына өтө чоң бир коркунуч. Мына ошого өзгөчө көңүл бурушубуз керек да. Чоң рахмат. Эми өткөн тарыхты карап отуруп, сөзсүз түрдө алдыдагы жаштар андан үлгү алыш керек. Эми ким келе турган болсо дагы келечек муундарбы же болбосо азыркы дагы бир жаңы жүздөрбү сөзсүз түрдө тарыхтан сабак алыш керек деген ишеничтебиз. Агай, бизде студияда коноктоо учурчак көрсөтүүсүндө тарыхчы агайыбыз Кыяс Молдокасымов болду. Агай, сиз бизге келип ушул кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн жана бүгүнкү кырдаал боюнча өзүңүздүн пикириңизди бөлүшкөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик буюрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кырдаалдагы стабилдештирип, өз ордуна келет деген үмүтүбүз чоң. Агай, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар. Биз дагы бир нече мүнөттөрдөн кийин программабызды улантабыз жана жаңы коноктордун келишин күтөбүз. Саламат болуңуздар.